Урматтуу көрүүчүлөр, Ошмуда окуу күндөрү дал ушундай спорттук аянтчаларда көнүгүүлөрдөн башталат. Мындан сырткары Ошмуда ачык типтеги спорт комплекс, заманбап спорттук аянтчалар, спорттун түрү боюнча 18 федерация иштейт. Аны менен катар Ошмунун бир канча командалары, Ошмунун спортчулары көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Анын бири Ошмунун регби боюнча курама командасы. Андай кезекте дал ошол материалга берсек. Karma, İlke. Tut çalıştım aynı. Bir, tut şuna bir. İki, üç getirme. Tep koy altta. Altta tep koy. Buyur. Байел Өмүрали уулу Ошмунун дене тарбия факультетинде билим алат. Учурда 2-курстун студенти. Жаш кезинен спортко кызыгып, спорттук аянтчаларда машыгып баштайт. Көп өтпөй каарманыбыз мектеп учурунда дүйнө жүзүнө белгилүү Жаңы Зеландиялык регбист Ричи Макоуну сыналгыдан көрүп, регби оюнуна кызыга баштайт. Айдайсың кет. Ой азамат. Биз бул спортко кызыгуубуздун себеби телефондон көрүп, жана телевизордон көрүп, сериалдардан көрүп кызыгып калганбыз. Бул оюн аябай оор оюн, күчтүү мырзалардын оюну десем да болот. Травма алган учурлар да болду. Биз биринчи мелдешибизге чемпионатка Бишкекке барып, травма алган балдар да болду. Кээ бирлери ал жактан медайымдардын жардамына муктаж болгон учурлар болду. Регби спорту мен билишимче 30% гана жайылган. Кудай кааласа, Ош областынан биз биринчи болуп бардык. Дагы жайылганга аракет кылабыз. Жалпы 7 команда ойноду. 7 команданын ичинен биз 3-чү место болдук Бишкекте чемпионатта. Чүй областында көп командалар чыкты негизи. Жалпы ошол жактан чыкты. Бул спортту тандаганымдын себеби биздин агай, Шумкар агай түрткү болдук десек болот. Агай кызыктырып, биз ушул топтор менен ойноп, бул жакта ойноп, негизи 1 жылдан бери даярданабыз бул спортко. Быйыл барып 3-чү место болуп келдик. Bol. Ayda. Çek. Hırslar. Atla, gel. Урматтуу көрүүчүлөр, бул оюн өзгөчө, жада калса топ да өзгөчө. Башка топторго салыштырмалуу жеңил. Бирок бул регби оюнунда, футбол оюнунда эле дарбазага гол узартылат, бирок бул жерде бул оюнда 3 түрдүү гол бар. Ал кандай түр, бул оюндун эрежелери кандай? Сиздерге жалпы чагылдырабыз. Oyunu sizler başlayısın. Başlayız. Bular. Регби 15, регби союзу же жөн эле регби 19-кылымда Англияда пайда болгон регби футболунун түрлөрүнүн бири болгон контакттык командалык спорт. Регби 15те команда 15 оюнчудан турат, дагы 8-и алмаштыруучу оюнчулар. Алгачкы регби оюнчулары 2 категорияга бөлүнөт: 8-6-га жана 7-артка. Учурда Ошмунун регби боюнча курама командасында 8 оюнчу бар. Алар курамын негизинен дене тарбия факультетинин студенттери түзөт. Курама команданын машыктыруучусу аталган факультеттин окутуучусу Шумкарбек Окен уулу. Шумкар ага, айтсаңыз, бул спорт башка спорттун түрлөрүнөн эмнеси менен айырмаланат? Командада жалпы канча адам ойнойт? Эрежелери тууралуу айта кетсеңиз. Бул командада өзү 7 олимпиадалык оюндарга кирген. 7 олимпиада регби 7. Мында командада 12 команда катышып ойнойт. Оюнга 7 адам кирет. Ар бир оюндун эрежесинде 7 мүнөттөн 2 тайм болот. Ошонун ичинде командага сүйүсток берилет, эрежелери бар. Мында олимпиадалык оюндарга кирген үчүн бул оюндарда мындай эреже аябай так каралган. Бизде коомчулукта түшүнүк бар. Регби десе эле мындай Америкада көргөндөй адамдарды баягы травмалуу, мындай ушундай коомчулукта уруп согуу деген түшүнүктөр бар. Мында бул экиге бөлүнөт да, классический, олимпийский болчу. Олимпийскийде ошо 15 адам, 7 адам катышат да, классикийде 15 адамдын. 15тен замен менен бир 17, 18, 20га чейин кетет. Абдан жакшы. Агай, Ошмуда бул команда кантип түптөлүп калды? Канча убакыт болду түптөлгөнүнө бул команданын?
Бул Ош мамлекеттик университетинде былтыр атайын федерациядан президент тарабынан уюштурулуп демилгеленип ушул оюн регби оюну мектептерге ойнолсун деп атайын биздин Ош мамлекеттик университетинин педагогика дене тарбия факультетине келип атайын мастер класс өткөзгөн. Ошодон бери биз бул оюнга кызыктар болуп, ошол тийиштүү адамдар менен байланышып, адистер менен байланышып, ушундай иш-чараларды өткөзүп, 1 жыл эмгектендик буюрса бул иште. Анда ошонун ичинде ушул командабызды биринчи курстар биринчи кабыл алууда келгенде биз ушул балдарга сунуштап, ушул оюндарды ойносок болот, бул оюндарда ойносок олимпиадалык оюндарга жетсек болот, ошол эле өнүккөн мамлекеттерге виза алсак болот деген ушундай бир максат койдук эле. Кудай кааласа ушинтип ошо 1 жылдын ичинде айрым бир балдарга сунуштадык. Регби оюну агай кандай учурларда ойнолот? Мисалы үчүн сиздер Ошму чемпион болду, 3-чү орунга ээ болду дегенде жаштар арасында кызыгуулар болдубу агай, көбөйдүбү? Албетте болду. Биз балдарга кетип атканыбызда бизди да кошуп алыңыздар, командага мындай кылалы деген чалуулар болду. Биз балдарга айттык, биринчи оюнубуз болуп атат. Кийинкиде кошконго аракет кылабыз деп, биздин агайларыбыз дагы, ушу жетекчилерибиз дагы бизге колдоо көрсөтүп аттык. Бул оюндун максаты биз ошо олимпиада оюндарында мектептерге мына дене тарбия адистигиндеги окуган студенттерге биринчи билим берсек окуу программасында. Бул мектептеги окуучуларга ушул бүткөн адистер мектепке барып, ошо жаш баланы жаш кезинен үйрөтүп алсак, кийин окууну бүткөндөн кийин бул балдарга кыйынчылык жаратпаш керек. Машыктыруучунун айтымында келечекте регби боюнча кыздар курама командасын түзүү пландалууда. Ошондой эле спорттун бул түрүн университеттеги окуу программасына киргизип, студенттер арасында кеңири жайылтууну максат кылышууда. Урматтуу Ошмунун чемпиондору, спортчулары жана студенттери, баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ошму чемпион! Урматтуу көрүүчүлөр, анда Ошмунун жаңылыктарын берсек. Ош мамлекеттик университетинин ректору Быткош экономикалык университетинде кызматташуу келишимдерине кол койду. Ушул жана башка аптанын башкы жаңылыктары менен Ошмунун үмүттүү студиясынан таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда мен Асылбек Тагайбек уулу. Бүгүнкү берүүдөн көрө турганыңыздар. Ош мамлекеттик университетинин ректору Быткош экономикалык университетинде кызматташуу келишимдерине кол койду. Ошму Евразиялык кесиптик мектеп консорциумуна кирди. Ошмунун базасында математика жана тагылимдерден жумалыгы өттү. Окуу жайда дүйнө элдеринин маданият аталышында иш-чара өттү. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Польшадагы Быткош экономикалык университетинде иш сапары менен барды. Алгач делегация 3 тараптуу келишимге кол коюу аземине катышты. Келишимге ылайык жакынкы аралыкта Ошмуда инновациялык технологиялар борбору ачылат. Келишим Быткош шаардык мэриясынын инновациялык технологиялар борбору Ош мамлекеттик университети Быткош экономикалык университетинин ортосунда түзүлдү. Быткош экономикалык университетинин ректору президенти канцлери менен жолугушуулардын соңунда эки өлкөнүн ортосундагы жогорку окуу жайларынын кызматташтыктары боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Анын негизинде экологиялык коопсуздук темасын камтыган долбоор ишке аша турган болду. Ал долбоорго Европалык Союздан 2 миллион сомго жакын грант бөлүнгөн. Бул долбоор боюнча жакынкы аралыкта Польшадан тренерлер келип, окуучуларга студенттерге экологиялык коопсуздук багытында окутууларды өткөрөт. Иш сапардын алкагында университеттен барган делегация Быткош экономикалык университетинин медицина адистигин аяктап жаткан бүтүрүүчүлөрдүн салтанаттуу аземине катышышты. Анда ректор Быткош экономикалык университети Ош мамлекеттик университетинин ар тараптуу кызматташуудагы ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болорун, эки окуу жайдын ортосундагы тыгыз кызматташтык, билим берүү, илим жаатындагы биргелешкен долбоорлор алдыдагы пландар шыктандырарын белгиледи. Быткош университетинин медицина факультети менен онкологиялык оорулардын алдын алуу, диагностикалык профилактика жүргүзүү жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу пландалып жаткандыгын кошумчалады.
Ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Бүткөш экономикалык университетинин сууну тазалоочу илимий борбору, инновациялык жерди калдыктардан тазалоо борбору жана инновациялык мектебинде болду. Анда бул борборлордун мектептин иш аракеттери менен жеринде таанышып, маалымат алышышты. Бүткөш экономикалык университети 4-чү мундагы окуу жай болуп эсептелет. Ага ылайык жогорку окуу жай, илим, өндүрүш, коммерциализация компоненттери бирдиктүү ишке ашырылат. Билим берүү программалары, илимий изилдөөлөр, долбоорлор өндүрүшкө багытталып, жергиликтүү социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошуп келишет. Буга байланыштуу университет шаар жана облус менен биргеликте илимий долбоорлорду биргеликте ишке ашырып, илимий инновациялык долбоорлорду түзүшкөн. Ош мамлекеттик университети Евразиялык кесиптик мектеп консорциумуна кирди. 25 октябрда Муса Рыскылбеков атындагы Кыргыз экономикалык илимий изилдөө университетинин 70 жылдыгына арналган экономикалык реалдуулуктун жаңы чакырыктары аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Конференцияга Ошмудан орто кесиптик билим берүү департаментинин директору Чыңгызбек Мамаджаков уулу катышты. Академиялык диалог, тажрыйба алмашуу жана экономика тармагындагы жаңы идеяларды өнүктүрүүгө аянтча түзүлгөн эл аралык конференцияга Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович жана Венгрия, Орусия, Азербайджан жана Өзбекстандын университеттеринин ректорлору катышты. Бул иш-чаранын алкагында Кыргыз экономикалык университети, Ош мамлекеттик университети жана Орусиядагы ачык гуманитардык институт деп аталган жогорку билим берүү уюмунун ортосунда Евразиялык кесиптик мектеп консорциумун түзүү жөнүндө 3 тараптуу келишимге кол коюлду. Консорциумга ылайык келишимге кол койгон өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларда орто мектептик билим берүү өнүктүрүү алдыңкы тажрыйбаларды жайылтууга багытталган иш аракеттер жүргүзүлөт. Окуу жайда 23-24 октябрда Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү мектептердин 9-11 класстарынын окуучулары үчүн орус тилинде жана предметтик мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жумалыгы өттү. Билим жумалыгында Кыргызстандын түштүгүндөгү мектептердин 9-11 класстарынын 300дөн ашуун окуучусу жана 170ден ашуун физика, информатика, математика мугалимдери тажрыйба алмашышты. Иш-чаранын жүрүшүн кесиптешимин материалынан тааныша аласыздар. Россотрудничествонун Кыргыз Республикасынын түштүгүндөгү мектептердин 9-11 класстарынын окуучулары үчүн орус тилинде жана предметтик мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү грантын ишке ашыруунун алкагында Түндүк Кавказ Федералдык университетинин окумуштуулар тобу Ошмунун башкы имаратында математика жана так илимдердин орус жумалыгынын ачылышын өткөрдү. Аталган билим берүү иш-чарасы орус тилиндеги мектептердин 9-11 класстарынын окуучуларына математика, физика жана информатика, виртуалдык дүйнөлөр боюнча лекциялар жана практикалык сабактар 10 академиялык сааттан өткөрүлөт. Мы уже сейчас видим, что оно вызвало интерес. У нас было достаточно большое количество заявок, желающих поучаствовать. Но это говорит о том, что, во-первых, и Киргизия с Россией сохраняет очень дружеские отношения. Я не первый раз в Киргизии восхищаюсь и киргизским народом, и кухней Кыргызстана, да. Вот, с огромным удовольствием приезжаю, провожу здесь время, знакомлюсь. Это имеет определенный такой накопительный эффект. Мы все чаще видим и в стенах своего университета ребят из Кыргызстана. Обучаются, очень многие возвращаются работать, и мы сохраняем контакт, сохраняем взаимодействие. Жыйындын жүрүшүндө мектеп мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстары ишке ашырылды. Окутуу 3 багытта: физика, математика жана информатика боюнча табияттануу дисциплиналарын окутуу жаатында кесиптик компетенцияларды жогорулатууга багытталган. Түндүк Кавказ Федералдык университетинин окутуучулары Россотрудничествонун 9-11 классын окуучулары үчүн иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү грантын ишке ашыруунун алкагында Ошмудан сырткары Жалал-Абад, Кызыл-Кыя шаарларындагы жогорку окуу жайларында болушат. Бул долбоор билимдүү жаштарды Орусиянын жогорку окуу жайларынын бакалавриат программаларына гранттык окууга тартууга жардам берет. Ош мамлекеттик университети дагы бул жерде чогуу Северо-Кавказский федеральный университет менен чогуу катышып атабыз.
Анткени биз алар менен ар түрдүү багытта кызматташабыз. Бүгүн эле биз ошол биргелешкен билим берүү программаласын ишке ашыруу боюнча, студенттерди алмашуу боюнча, ошондой эле чогуу илим иштери жүргүзүү боюнча дагы бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Айрыкча акыркы мезгилдерде өтө маанилүү болгон Скопуска чыга турган бир макалаларды жарыялоо боюнча жана Скопус конференцияларды чогуу өткөрүү боюнча дагы сүйлөшүп жатабыз. Иш-чарага окуу жайдын илимий иштер жана инновациялар боюнча проректору Руслан Арапбаев баштаган структура жетекчилери, Ош шаардын мэриясынын өкүлдөрү жана шаардык, областтык мектептердин мугалимдери жана окуучулары катышты. Ош мамлекеттик университети элдердин башын бириктирет аталышында окуу жайда фестиваль уюштурулду. Иш-чарада 10 чет өлкөнүн Испания, Индия, Өзбекистан, Япония, Россия, Пакистан, Түштүк Корея, Тажикстан, Кытай жана Кыргызстандын Ошмуда окуп жана иштеп жаткан өкүлдөрү улуттук маданиятын, кийим кечесин, тамак ашын, када салттарын, руханий маданий баалуулуктарын көрсөтүшүп, өз эне тилдеринде улуттук ырларын ырдашып, элдик бийлерин аткарышты. Фестивалдын алкагында мыкты экспонаттардын конкурсу уюштурулду. Кененирээк кийинки материалда. Салам достор, Ошмунун башкы имаратында дүйнө элдеринин маданияты аттуу көргөзмөсү башталды. Көргөзмөнүн жүрүшүндө факультеттер аралык сынак жарыяланып, Ошмунун чет элдик студенттеринин улуттук тамагы, үрп-адаты, маданияты, кийим кечеси, нарк-насили, маданиятынын тарыхы тууралуу маалыматтарды беришти. Философиясы бир башкача, карасаңыз кыймылында. Кыймылында. Бул чайды бар ичип келбедик беле. Иш-чаранын алкагында чет элдик студенттердин маданиятын чагылдырган концерттик программа уюштурулду. Бул иш-чаранын дагы бир негизги уюштурганыбыздын себеби биздин Ош мамлекеттик университетте бүгүнкү күндө 49.819 студент окуп жатса, анын 13.000ге жакыны ушул чет элдик студенттер түзөт да. Ошол себептен биз чет элдик студенттердин маданиятына сөзсүз аларга көңүл бурушубуз керек. Ошон үчүн биз бул иш-чараны өткөрүп атабыз. Чет элдик студенттер аралык сынактын жыйынтыгында биринчи орунду Ошмунун Кыргыз-Кытай факультети, экинчи орунду медицина факультети, ал эми үчүнчү орунду орус филологиясы факультетинин студенттери алып, ыраазчылык баракчалар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эл аралык медицина факультети, Индия жана Пакистан маданиятын көрсөткөн үчүн. Иш-чаранын максаты дүйнө элдеринин эпосторун жана каада салттарын изилдөө аркылуу Кыргызстандын улуттук баалуулуктарын башка элдерге жайылтуу, чет өлкөлүк студенттердин кыргыз жерине болгон кызыгуусун арттыруу. Бүгүнкү иш-чаранын максаты ушул Ош мамлекеттик университетинде окуган жана иштеген чет өлкөлүк жарандардын улуттук маданиятын ушул университеттин студенттерине жана шаарыбыздын конокторуна көрсөтүп, ошол аркылуу элдердин маданиятын даңазалоо жана демонстрациялоо болду. Көргөзмөгө Ошмунун тышкы байланыштар боюнча проректору Курсантбек Атокуров баштаган профессордук окутуучулук курамы, Ош шаарындагы кыргыз элинин ассамблеясынын төрагасы, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген өкүлдөр жана окуу жайдын студенттери катышты. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын кабарчылары тарабынан даярдалган маалыматтар менен тааныштыңыздар. Студияда мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Жакшы маалыматтар менен жолугушканча аман болуңуздар. Урматтуу студенттер жана достор, силер бош убактыңарда эмне менен алек болосуңар? Мисалы, Ошмунун студенттери китеп окушат.
тил үйрөнүшөт. Жада калса, окуудан сырткары мектеп окуучуларына сабак өтөт. Мунун баарына кантип жетишет экен, Бирок Ошмунун мотивацияга бай студенттери өтө көп. Анын бири "Мен студентпин" программасында. Мне кажется, первокурсники всегда испытывают большой стресс, когда они только приходят в университет. Это такой трудный момент, когда ты уже закончил школу, тебе кажется, что ты уже становишься взрослым, но при этом тебя взрослые не воспринимают всерьез. За 3 года учебы я посетила Испанию на 1 семестр по Erasmus+, и также Евразийский национальный университет в Астане. Это уже по внутренней мобильности. Ты не знаешь, куда идти, ты начинаешь спрашивать дорогу у людей, поэтому ты становишься более открытым, более общительным человеком. И, конечно же, это новый опыт, новые приключения, потому что никогда не знаешь, что с тобой может произойти, например, в Казахстане или в Испании. Когда у меня есть свободное время, но его не так много на самом деле, я стараюсь немного поддерживать свое ментальное здоровье, физическое здоровье, поэтому время от времени я занимаюсь йогой. То, конечно же, я хочу пропутешествовать во многих странах, посетить как минимум 200 стран за всю свою жизнь. Мечты остаются мечтами, а цели приближаются. Aber ich habe kein boyfriend. But I really like my job and my students, and I want to travel the world. So, приходите на специальность цифроповедения and learn English and Spanish with us. Привет всем, меня зовут Катерина Рыбалкина, и я студентка ОШГУ 4-го курса. Катерина Рыбалкина занимается различными вещами, но в первую очередь это учеба в университете и преподавание английского. Когда у меня стоял выбор после 11 класса выбирать университет, я думала, что мне больше нравится, и я поняла, что мне нравятся именно языки, в особенности европейские языки, потому что корейский, китайский мне вообще не подходил. И когда я узнала, что у нас только недавно открылся факультет европоведения, я подумала, что испанский тоже хороший вариант, поэтому пошла на эту специальность. За 3 года учебы я посетила Испанию на 1 семестр по Erasmus+, и также Евразийский национальный университет в Астане. Это уже по внутренней мобильности. Испания очень теплая, дружелюбная страна, точно так же, как и люди, которые там живут. Особенно мне повезло попасть именно на юг Испании, в город Кадис, в котором люди просто безумно добрые и всегда готовы помочь с любой проблемой, которая у тебя есть. Поэтому если кто-то попадает в ОШГУ и у кого-то есть возможность пройти программу Erasmus, то я советую это сделать. Процесс достаточно простой, потому что на первом туре вы просто подаете документы, такие как ваше резюме, вы пишете мотивационное письмо, а потом вы проходите интервью, и затем уже вас выбирают, и вы летите в Испанию совершенно бесплатно, и вам даже оплачиваются билеты. Я попала по внутренней мобильности в Евразийский национальный университет. Это один из топовых университетов Казахстана считается, поэтому мне очень понравилось обучение. Процесс немного отличается от нашего, что происходит в Кыргызстане, но не совсем сильно, поэтому привыкать было достаточно просто. Что мне понравилось, это то, что нам уже обеспечивалось общежитие. Оно было максимально близко к нашему корпусу, и нам хватало 5 минут, чтобы добраться от общежития до факультета. Подача заявки была намного проще, чем в Испанию, потому что не было конкурсной заявки. Вам достаточно просто подать свои документы, написать небольшое тоже сочинение. И самое главное – это иметь немного денег, чтобы обеспечивать свою жизнь, питание, небольшой транспорт. А общежитие уже будет бесплатным. Путешествие – это всегда очень интересный процесс, потому что, особенно когда ты путешествуешь в одиночку или, например, со своими друзьями, ты на самом деле узнаешь очень многого о самом себе,
потому что ты учишься каким-то навыкам выживания, ты не знаешь, куда идти, ты начинаешь спрашивать дорогу у людей, поэтому ты становишься более открытым, более общительным человеком. И, конечно же, это новый опыт, новые приключения, потому что никогда не знаешь, что с тобой может произойти, например, в Казахстане или в Испании. Поэтому новые приключения, новый опыт и, наверное, мудрость жизни. На данный момент я знаю только 3 языка. Пока что. Это русский, мой родной язык. Кыргызский я понимаю, но на нем я не разговариваю, поэтому я его не засчитываю. Но я уже долгое время учу английский, поэтому это язык номер 2. Номер 3 это испанский. И сейчас я также немного учу немецкий язык. И английский язык я начала изучать еще в 2016 году. Мне было 14 лет, когда я подала на программу Access Micro Scholarship Program. Это была специальная программа, которая спонсировалась посольством США. И в течение 2 лет, например, наша группа и группа из Кызылкии, ребята, мы учились английскому языку бесплатно. Затем мы начали волонтерить, писать свои проекты, общаться с носителями языка. И, в общем, мы стали такой маленькой дружной семьей. Кроме учебы у меня достаточно активная жизнь, потому что, как я сказала до этого, я училась по Access-программе, и все выпускники программ, которые обеспечивались посольством США, получают такую возможность, как реализовывать какие-либо гранты. Поэтому, пока мы учились, мы изучали социальное планирование. Получается, мы учились тому, как писать проекты, как их реализовывать. И после окончания я начала писать свои проекты, и затем мне это очень понравилось, поэтому я до сих пор участвую в различных проектах от других организаций. Время от времени мы с друзьями пишем свои проекты, и это круто прокачивает мягкие навыки, как говорится, soft-скиллы, да, также hard-скиллы, потому что я в основном работаю с английским языком, поэтому это постоянно та деятельность, которой я занимаюсь. Когда у меня есть свободное время, но его не так много на самом деле, я стараюсь немного поддерживать свое ментальное здоровье, физическое здоровье, поэтому время от времени я занимаюсь йогой. Все началось еще с карантина, когда мы все остались дома, мы все начинали впадать немного в апатию, поэтому я попробовала, почему бы не заняться спортом дома. И так начались мои онлайн-занятия йогой. Вот. И до сих пор я продолжаю этим заниматься, мне это безумно нравится, и, может быть, в будущем я стану уже профессиональным йога-тренером. Моя специальность – это европоведение, и когда я говорю другим людям, что я будущий европовед, никто особо не понимает, чем я буду заниматься в будущем, потому что это не является чисто дипломатией, это не является лингвистикой, это не является переводчиком, поэтому наша специальность, она объединяет много других направлений, и в основном выпускники могут работать в международных организациях, как раз-таки по проектной деятельности, и, в принципе, этим я сейчас и занимаюсь. Так что, да, я работаю, но пока что на безвозмездной основе. О чем я жалею? Мне кажется, многие говорят, что они жалеют о том, что они не начали рано изучать о чем-то или не начали пробовать какие-то вещи. У меня, наоборот, волонтерская и вот эта активная жизнь началась достаточно рано, когда я была еще подростком. И вот в те моменты, когда ты пробуешь все новое, тебе очень многие вещи нравятся, и ты начинаешь пробовать как можно больше вещей, и ты сам на себя начинаешь накладывать все это. Поэтому в какие-то моменты у меня наступали прям моменты моменты выгорания, когда я прям максимально ментально уставала, и уже были какие-то моменты, когда не хотелось ничего делать, хотелось все бросить. Поэтому я жалею о том, что я не узнала чуточку раньше о том, как важно ментальное здоровье как раз-таки. Потому что ты можешь болеть физически, это плохо, но когда у тебя в голове не все в порядке, ты вообще не можешь работать, это тоже мешает твоей деятельности, твоему развитию и даже обычной коммуникации с друзьями и родителями.
Мечтать мы любим все, мне кажется, поэтому если говорить про мечты, то, конечно же, я хочу пропутешествовать во многих странах, посетить как минимум 200 стран за всю свою жизнь. Начиная там со стран СНГ, заканчивая странами Африки, Австралии, кто знает, куда попаду. Это вот первая мечта. А вторая мечта – это, например, мне кажется, открыть свой небольшой бизнес с моей семьей, в котором мы будем уже заниматься чем-то, опять-таки, в сфере образования, потому что у меня вся семья, она работает именно в образовательной сфере. Например, моя мама, она логопед, моя тетя, она тоже репетитор русского языка, поэтому в будущем мы планировали открыть наш такой мини-бизнес, в котором мы будем друг другу помогать, а также помогать и другим людям. Мне кажется, первокурсники всегда испытывают большой стресс, когда они только приходят в университет. Это такой трудный момент, когда ты уже закончил школу, тебе кажется, что ты уже становишься взрослым, но при этом тебя взрослые не воспринимают всерьез. Поэтому, мне кажется, первокурсникам стоит взять свое время. Не стоит слишком торопиться становиться прям супер взрослыми, супер важными людьми. Наоборот, пользуйтесь тем, что вы еще молоды, что вы можете пробовать много разных вещей. И начинайте волонтерить, если вы еще не начали это делать раньше, потому что так вы начнете узнавать больше про свой характер, что вам нравится, что вам хочется делать в будущем, и вы найдете какую-то свою точную профессию, то, что у вас зажигает сердце. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Анын баса достор, эскерте кетчү нерсе, эгерде үйгө келген конок же жолоочу айтпай дебей, үй ээси менен коштошпой же ыраазычылык билдирбей кетип калса, анда үй ээси тынчсызданат, капа болот, эмнеге айтпай дебей кетип калды деп кыжаалат болот. Андыктан саламдашкандан кийин сөзсүз түрдө коштошконду унутпаңыздар.